1 май райондук соттун судьясы соту Кайыпов кече мага өкүм чыгарды. Ал жерден мени күнөөлүү деп таап 50.000 сом айыпка чыгышты. 297 беренен 1 бөлүгү бийликти күч менен чакыруу кылган деген айып тагып атышты да мен. Иш сот процесси толугу менен мыйзамсыз, иш дагы мыйзамсыз козголгон. Мына ошонун айынан бул ишти аягына чыгаруу максатында эле кече мени күнөөлүү таап коюшту. Келечекте мына азыр жогорку кеңеште дагы фракциянын отуруму болуп жатат. Мен да буюрса жакында катышам. Резонанстуу саясий өңүттөгү иштердин баардыгын кайра карап чыгуу демилгеси болуп жатат. Кече биринчи отурум болуп өттү. Кийинкисинде да мен катышам. Буюрса ошол жерде бизге кандай куугунтук болуп жатканын баардыгын маалыматын беребиз. Мага карата бул сот иши кечеги биринчи эле эмес. Мына мага УКМК кылмыш иш козгогон. Андан тышкары СДПК партиясынын депутаты Дастан Бекешев мени сотко берген. Андан тышкары СДПК партиясынын мүчөсү жана тизмесиндеги мамлекеттик ишкананын генералдык директору Алга Кылычев деген 70 миллион өлчөмүндө мени дагы сотко берген. Бул ошо СДПКнын мага карата болгон бир чоң саясий куугунтугу болуп жатат да. Ал куугунтук бүгүнгө чейин уланып келе жатат. Мен ойлоп атам ушундай иштердин баардыгын жогорку кеңеш кезексиз отурумда карап чыгып, териштирип, жаңы прокурор жана жаңы улуттук коопсуздук кызматынын төрагасына тапшырма берип, толугу менен мыйзам чегинде кайра карап чыгыш керек да. Себеби өзүңүздөр билесиз, бул берене менен Өмүрбек Бабановго иш козголгон. Ал мына бүгүн качып жүрөт. Бул берене менен башка дагы саясий ишмерлерге да иш козголгон да иш. Анан менин ишимдин негизи жок болгондуктан булар же ишти токтотуп кое албай, же ишти баягы биротоло ары алып кете албай, ортодо калып мени күнөөлүү кылып, анан 50.000 айыпка жыгып атышат да. Эгер иште негиз болгондо мени эч жак камап жиберишмейт. Иште мыйзамдуу негиз болбой жатат, жок. Биз буюрса мына чечимди колго алгандан кийин ошол корутундууну берген эксперттерди жоопко тартуу аракетин көрөбүз. Себеби мен эки эле фактын айтайын. Биринчи, улуттук коопсуздук комитетинде тергөө убагында баардык түшүндүрмөнү орусча берген эксперт сотко келип бир орусча сөз билбээри аныкталып чыкты. Ошол жерде мен сурадым, ГКНБ деген орусча кандай расшифровка болот десем, ошону билбей койду. Жогорку окуу жайда мугалим кыргыз тилинче сүйлөп, бир орусча билбейт экен. А көрсөтмөзүнүн бардыгы ГКНБнын тергөөчүсү орусча жазган. Мына, ошол эксперттер мага карата. Андан тышкары башка бир эксперт айтып атат, мени 3 ай УКМК кызматкерлери коркутуп талап кылып, мени басым алдында ушул корутундуну бердирди деп. Мына ушундай өңүттөгү иштердин бардыгын мен оюмча жаңы УКМК башчысы жана генералдык прокурор, жаңы генералдык прокурор кайра текшерип чыгып, бул адамдарды жазасыз калтырбаш керек. Себеби өзүнүн кызыкчылыгы үчүн башка адамды бейгүнөө каралап, тагдырын талкалаган адамдар сөзсүз жоопко тартылыш керек.